Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Жалкоонун шылтоосу көп деп коет. Эгер каалоо болсо баардык нерсе болот дагы деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү адамдарды көрүп, үйүндө отурган же болбосо иш баштай албай жаткан кыз келиндер, мырзалар эмне иш кылсак болот, колумдан эч нерсе келбейт, иштеген жок деп аябай мындай нааразы болгондор көп. Бүгүн бизге студиябызга Бермет Курманбек кызы деген сонун тыпылдаган тың татынакай бийкешти чакырдык. Бермет өзүнүн жумушу тууралуу кандай үйдө жатпай сонун жумуштарды кылса болот экенин айтып берет. Алдыда өзү баарын кенен төкпөй чачпай. Бермет, салам. Саламатсыңарбы? Убактыңды бөлүп, ушунча графиң тыгыз экен, ошого карабай чуркап келип маек берейин дегениң үчүн чоң рахмат. Байер болуп иштейт экенсиң, жеке ишкер экенсиң. Байер деген эмне дегенде жалпы элге бир аз түшүндүрүп өтсөң. Ооба, алгач сизге ушундай бир ыйык студияга чакырып койгонуңузга терең ыраазычылык билдирем. Анткени себеби менин милдетим ошол Кыргызстандагы сонун мүмкүнчүлүктөрдү элге жайылтуу. Анан жалаң эле Instagram баракча аркылуу баарына көрсөтө албайт экенсиң. Сиздикине окшош сонун каналдар аркылуу көрсөтсөк болот. Эң эле алгач мен бир шык бере кетейин. Кыргыздарга, Кыргызстанда жашагандарга, өзгөчө айымдарга. Анткени себеби биз Кыргызстанда жашайбыз. Президентибиз тигиндей, бул мындай, экономика ал, бул айтор айлана чөйрөнү мамлекеттен баштап күнөөлөгөндөр аябай көп. Бирок мен Кыргызстанда жашаганыма, кыргыз болуп төрөлүп калганыма, ушул Кыргызстандын ичинде иш кылып жатканыма аябай сыймыктанам. Аны мен ар бир жолуккан адамыма айта берем. Анткени себеби кээ бир ушул Кыргызстанда жашап жатып, Кыргызстандын баркын билбегендер аябай көп. Мен айта кетчү нерсе, ошол сиз айткан байерлик жумушту, деги эле ушундай 3 чоң бир фирманы жетектеп, канча бир миллион деген оборотторду кылуу мүмкүнчүлүгүн мен Кыргызстандан таптым. Студент кез башка эле айымдар, мырзалар сыяктуу эле бакытты чоң акчаларды издеп, мен дагы башка мамлекеттерге барып көргөм. Бирок айланып келип эле атам раматылык айтып калчу эле, башка жердин тикенегин басканча, жок, башка жердин көк шиберин басканча өз жериңдин тикенегин тебеле деген жакшы сөз бар. Канчалык кыйналсак дагы, канчалык мүмкүнчүлүк болбой жатса дагы, ушул жерде эле тырыша берсек, мынтип мамлекетибизге, жерибизге, элибизге эркелеп жумушубузду кыла беребиз. Андыктан азыркы учурда мен байермин деп айта алам. Мен байермин, мен жеке ишкермин, мен производительмин деп айта алам. Биз Кыргызстандагы пайда болгон, жаратылган сонун брендтерди, ата мекендик өндүрүштү башка мамлекеттерге жайылтуу менен алекпиз. Кийим кечелер. Ооба. Байер даяр товарды аласың, клиент сага ошол нерсени, ушундай көйнөк таап бер же кофта таап бер дейт, сен ошону жибересиң. Ооба. Мындай тепкичи менен айтып берейин. Бул жумушка бизге СНГ мамлекеттеринин арасында эң белгилүү болгон, деги эле биринчи орунда турган, чоңдугу, баягы иш алып баруусу менен. Орто Азиядагы. Ооба. Дордой базары жардамга келет. Дордой базарына азыр барып, кийинип, анан карап кеткендер толтура. А биз болсо, мен жана менин 1000ден ашык окуучум Дордой базарына кирип туруп, акча табып туруп чыгып кетип калабыз. То есть биз уже кийимге кызыкпайбыз. Биз бул кийимдердин канча сом турат экенин билебиз. Айтор биз акча кылуу максатында Дордойго барабыз. Дордой базарындагы даяр товарларды ошол цех иштеткендер, фабрикалар бар чоң-чоң, ошолордун товарларын башка мамлекеттерден кардарларды соц тармактар аркылуу, бул Instagram, Telegram каналдар аркылуу таап алып, сунуштап, ортодо сата турчу, ортомчу десек болот, байер десек болот, отправщик десек болот, же болбосо дай бир көпүрөбүз. Анан ошол товарды салып жиберчүлөрбүз. Албетте Дордой комтип киришип, маани берип, жакшы көрүп иштесең, Дордой аркылуу азыркы учурда мен 7 бизнести алып барат экенмин. Аларды айта берсек аябай көп, колдонсок болот, барсак иштесек өзгөчө сонун мүмкүнчүлүк. Сен алгач бул
ишти кантип билип калдың, ким аркылуу, анан кантип баштадың? Сразу эле орусча айтканда клиент таап эле, кардар таап, анан чоң суммадагы акчаларга жиберген жоксуң да ал Албетте, бул бизнестин эле эмес, мындай жашоонун эрежеси, баардык нерсе мындай майдалап, кичинеден башталат. Башы мындай болду, эл сыяктуу эле мен дагы кредитке акча алдым. Анан бир шапылдаган курбугузум экөөбүз Караван торговый центринен бизнес ачмакчы болдук. Ал учурда биз аны бизнес деп ойлодук, бир чоң бизнес кылып аткандай эле сүйүндүк. Кредитке акча алдык. Дордойго бардык, кийим алдык, анан бутикте сатып баштадык. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Анда көп суммада кредит алдында, аренда бериш үчүн? Жок. Ал учурда 25 000 болчу аренда. Анан бир 50 000 сомго товар алдык. Бир 2-3 эле шкаф толгудай болду. Анан сатып отурдук. Анда санда бир көйнөк өтөт. Ал көйнөктүн акчасына жыргайбыз. Тамактанабыз. Заслужили деген бир жакшы сөзүбүз бар эле. Заслужили деп коюп тамактана беребиз. Биз ойлогонбуз ошону бир бизнес кылып атабыз деп. На самом деле это ушунун бардыгы ошол бизнестеги алгачкы 3 ката болчу экен. Бир жерден кредит алуу, бизнеске акча салуу, эч нерсе билбей туруп, кардар базасы жок, бир офлайн дүкөн ачуу, бул биздин алгачкы катабыз. Анан ошол жерде иштеп атып эле бир кардар жазып калды мага. Билбейм кайдан жайдан азыркы эме биздин тил менен айтканда хэштег, местоположение деп отуруп эле бир хэштег жабышып калган экен бир сүрөтүмдүн алдына. Анан эле здравствуйте, мага ушул кийим керек деп калды. Анан мен деле түшүнгөн жокмун. Жок, бул кийимди жок менде деп койдум. Мен кийип турган джинсышым. Анан аны барып жанындагы курбугузума айтып атпаймынбы? Ушундай сурап калды десем, сен данасың го, азыр отправка кылып иштегендери бар, барып таап бер деди. И пошло поехало. Алдым акчасын, бардым, эң алгачкы кардарым мага жарым сааттын ичинде 100 000 рубль салып койгону эсимде. Ошол. Бирок аябай билимдүү, көп жылдан бери Дордойдо иштеген, аябай көп акчасы бар, цехи бар, обороты бар, контейнери барлар дагы кардар менен сүйлөшүп, жарым сааттын ичинде 100 000 рубльды салдыра албашы мүмкүн. Ошон үчүн барына айткым келип атат да, аябай көп китеп окуш керек. Орус, кыргыз тилин жакшы билиш керек. Бирок баягы мындай элем, тиңдей элем, балам бар эле, күйөөм бар эле, кайненем каршы эле, анан тил билбейт элем, эчтеке билбейт элем дегендер толтура да. Анан биз аларга карабай эле да, нет, красный, желтый деген сөздөр менен деле баштасак болот деп мен мотивация катары айтып коеюн. Мисалы айыл жергерлеринен көп жашат да мага. Мен эчтеке билбейм, баштасам болобу деп. Болот, баштап көрүш керек. Тил сөзсүз түрдө, бирок сиз жакшыртып кетесиз. Ага келгенде. Биринчи жолу ошондо товарды жибердиң кардарыңа, биринчи кардарың болду. Анан офлайн дүкөнүң эмне болду? Аны жаптыңбы? Анан бул жака биротоло кириштиңби? Ошол убакта байыр деген кызмат өнүгүп атты беле, же силер алгачкылардансыңарбы? Ал кезде фирмалар бар болчу, официально иштеген. Мен эң алгачкылардан болуп, өзүмдүн кардарымды өзүм таап алып, анын акчасын алып барып тейлеген мен болдум. Дүкөндү жабууга туура келип калды, анткени себеп эндесиң да, бул жерде кечке бир жума күтүп отуруп 5-6 кийим саткандан көрө, кийгизип көрүп, мактап жактагандан көрө, 100 000ге бир кийимди алып туруп салып коюу мен үчүн мындай бир азарт пайда кылды. Ушунча болот турбайбы дедим. Анан күндөп түндө ошо Дордойго барам, таң атпай турам. Анан үйүмдөгүлөр айтып калды, сен мындай акча таппай эле кечке Дордойго бара бересиң деп. Ушундай бир мүнөз болуш керек, өжөрлүк болуш керек. Менде бир кардар бар, бир кардар жок, бир акча бар, бир акча жок, бирок ошого карабай эле жок, мен Дордой менен иштешем деп тырышып бара бердим. Азыр Кудайга шүгүр, ар бир клиентим, кардарым миллиондон аз салбайт. Биз миллион акчаны тейлесек, миллион акчага товар сала турган болсок, ошонун 5% биздик. Тейлөө кызматыбыз үчүн 5% алабыз. Ошол анан үйрөт дей башташты. Анткени себеби мен жакшы жашай баштадым, машина ала баштадым, квартира ала баштадым, жакшыра баштады. Анан айылына чүйрөмдөгүлөр, ай Бермет деген Дордойдо иштеп аткан турбайбы дей баштады. Анан экөөнү үчөөнү деп отуруп, үйрөтүп отуруп, азыр 1000 адамга жумуш берип, деп айта алам, сыймыктанып, жумуш орду менен камсыз кылып коюп турмун. Азыркы учурда базар ичинде 1000ден ашык байыр иштейт. Сен мага команда эмес, мен үйрөтүп койгом, ар ким өзү үчүн акча табат.
биринчи кирешең байыр катары канча болду ошондо? 20.000 сом болду. 20.000 сом болду. Бир күндө. Бир күндө. Азыр ал планка канчага көтөрүлдү? Эми бир 10 эсе десем болот. 10 эсе. Клиенттин, кардардын мындай ишенимине кирүү дагы бар да. Көп адам кире бербейт, ошончо сумманы салыш керек ал кардар. Анан кантип ишенимине кирдиң? Ошол тууралуу айтсаң. Эң алгач биз өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек деп айтсам баары таң калат. Бул акча дордойган эмне тиешеси бар деп, бирок чындап эле сиз Кыргызстанда жашап жаткандыгыңызды, Кыргызстандагы цехтер шумдук тигет экенин, сиздин жаныңызда килиптейген сонун мүмкүнчүлүктөр бар, базары бар экенин, товар сиздин колуңузда экенин, анан ал товардын кандай сонун сапаттуу экенин билүү, бул сиздин ордуңузду билүү деген да, бул кесибиңизди билүү деген сөз. Анан өзүңүздү жакшы көрүү, мен билем, мен кылам, мен табам, мен отправка кылам, билем, кылам, мен ушуну четко, ясно, сонун кылып берем деген нерсени билип, өзүңдү жакшы көрүп, өзүңдү сыйласаң, ордуңду билсең эле жумуш болот. Соц тармактар албетте эң керектүү нерсе бизге. Көп адамдар кайрылышат. Бир чогулганда менин жанагындай тренингтериме 100-200 адам чогулат. Алардын арасында айымдар, 30 жаштан өтүп калган балдардын апасы, бирок дагы деле өзүн жакшы көрбөйт, өзүн кабыл албайт. Менин көзүм мындай эле, кашым тигиндей эле, мен сториске чыксам кошунам эмне дейт, кайненем эмне дейт, күйөөм каршы дегендер эле да. Бирок биздин Калыгул Олуя дагы айткан экен, 21-чи кылым бул алып сатарлардын гана кылымы. То есть сен соц тармактарга чыкпасаң, өзүңдү көрсөтпөсөң, өзүңдү иши моундай бир өйдөлөтүп көрсөтпөсөң, азыр сен тебелеп эле кетет адамдар. Анткени себеби кимде акча көп, кимде соода аябай жакшы болуп атат, ким өзүн соц тармактарда көрсөткөндөр эле. Сиз чыкканга туура келип калат. Инстаграмды аябай жакшы алып барганга туура келип калат. Андыктан соц тармактарга аябай жакын болобуз. Биз кардарларыбыздын 99%-ын Инстаграм баракча жана Телеграм канал аркылуу табабыз. Базарда иштөө оңой эмес, суук, ысык. Эң негизгиси жаңы баштаганда бир көп суммадагы акчамды жоготтум деп бир постуңду окуп калдым, бирок толук окуганга мындай мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол тууралуу айтып берсең, басаба кардарлар акча салганда, ошону биринчи көп суммадагы акчаны алып бараткандыгың кандай сезимдер болду эле, коркуу? Ал историянын аягына чейин окусаңыз, сиз бул суроону бербейт болчуңуз деп коеюнбу? Ал чоң суммада акчаны мен үйгө унутуп калып турмун. Аябай чоң. Башынан айтып берсең, биздин көрүүчүлөр кызык болсо керек, Мен ал учурда атамды жоготуп, бир чоң жоготуудан кийин аябай депрессия болуп турган учурум болчу. Анан эле кайдан жайдан кардар жазып эле мага чоң суммада акча салып коет. Анан мен ал акчаны чыгаргандай болуп, мен ошол состояниямды, кырдаалды түшүндүрөйүн деп Инстаграмга жазгам. Чыгаргандай болуп, базарга барып, закуп кылып, акчасын төлөр убагында эле карасам акчам жок экен. Мен жоготтум деп билдим. Демек чөнтөгүмөн алып койду деп. Ана самым деле үйгө келип, эсиме келип, ыйлабай, сыктабай, атамды жоктобой мындай бир эсе алып калган учурумда эсиме келип эстесем, мен ал акчаны картадан дагы чыгарып аптырмын. Ошол кырдаалымды түшүндүрүш үчүн Инстаграмга жазгам. Бирок чоң акчалар аябай келет. Азыркы учурда мисалы 1-2 кардар бир салганда 2 миллион салышы мүмкүн. Азыркы көнүп калдык. Мен окуучуларымдан сурасаңар, кадимкидей бут титиреп, бул бирөөнүн акчасы, аябай чоң жоопкерчилик. Бирок көнөсүң, пендебиз да. Болгон сайын аз көрүнө берет, көп алгың келе берет да. Учурда өзүңдүн 3 ишканаң, фабрика, фирма десек болот да. Ал жакта дагы ушул эле тармакта иш алып барасың да? Ооба, ар кандай тарабынан колдонобуз биз дордойду. Fulfillment деген азыр бир известный фраза болуп атат. Баары түшүнбөй эле fulfillment ачып атышат, бирок мен дагы биринчилерден болуп, ушул Дордой базарында негизи базарга ылайыкталып тигилген кийимдерди Россияга ылайыктап, сайтка ылайыктап, Wildberriesке ылайыктап, сапатын текшерүүчү фирма. Мына ошол фирманы ачкам. Азыркы учурда 15тен ашык айым жана мырзалар кол алдында иштешет. Жана ошондой эле Бермет коллекшн өзүмдүн атыман өзгөчө сонун айымдарга арналган кийимдерди тигип, ал 5-10 же 100 эмес, 5000ден ашык тигилет. Кыргызстан боюнча сатылат жана ошондой эле Wildberries сайтында сатылат.
Бул экинчиси. Анан мен Бермет академиясынын негиздөөчүсүмүн. Бермет академиясында мен кесибим психолог болгонуна байланыштуу деги эле соода психологиясы, айымдарга кеңештеримди айтып турам. Анан байерство, сатуу, Инстаграм, Телеграм ар тараптан билим беребиз. Кесибиң психолог болгон үчүн адамдар менен бат тил табышып, кардарларды макул кылдырып, дордойдогу сатуучулар менен да жакшы мындай ымала түсүрүп турбайсыңбы? Кесибиң өзүң мындай аябай чоң жардам болот экен да. Ооба, бирок элдин баары эле психолог болуп эле анан продажабыз жакшы болуп кетпейт. Ниетти эле түз кылыш керек. Сен психологсуңбу, мугалимсиңби, айырмасы жок. Менчиет да Бермет сен мындай базарда төрөлгөндөй мындай сатканды билет окшойсуң, ошон үчүн сенин жумушуң жакшы окшойт дешет. Бирок андай эмес. Мен саткым келет. Менин алкым аябай чоң. Мен чоң-чоң мындай менде потолок жок да. Мага чоң-чоң акчалар керек. Жашоомду күн сайын жакшырткым келет. Анан мен танкадай эле вперед кете берем. Мен үчүн мындай болбой турчу нерсе жок да. Табылбай турчу акча жок. Дүйнөдө акча деген күндө эле чыгып атат, анан кантип эле сиз экөөбүзгө жетпей калсын. Ал үчүн биз ниетти түз кылат экенбиз дагы, сонун планды коет экенбиз да, албаса эрте турат экенбиз. Базардын жумушу эрте башталат. 11-де барсаң деле жумуш бүтөт, бирок Аллах Тааланын баягы ырыскысы ушул таң эрте тургандарга көбүрөөк берилбейби деп ойлоп коем да. Анткени себеби базарга таң эрте барабыз, 11-лерге чукул жумушубуз бүтүп калат, анан үйгө келип калабыз. 11-ден кийинки убактыңды эмнеге арнайсың? 11-ден кийин ошол тренингтерди кылам. Мен негизи эле мактана турчу дагы бир жакшы бир ишим бар. Ал ишим ушул элдерге жардам берүү, кайрымдуулук фонду бар. Раматыл апамдын атынан Чынар деген кайрымдуулук фондун ачкам. Элге көрсөтпөй эле айтпай эле иштеп атканыбызга көп болду, бирок азыркы учурда соц тармактардан мени ар кандай блогерлер байкап, мени ушундай интервьюларга чакырып башташты. Ал аркылуу мен азыркы учурда списокто 15тен ашык үй бүлө бар экен, өзгөчө айымдар бар экен, жолдошу жок, 5 баланын апасы болгондор, анан баягы ансыз келгенсип иштөөгө мүмкүнчүлүгү жокторго кадимкидей азык түлүк, акча, квартирасы деп отуруп мен ошолорду камсыз кылам. Балким сиз да байкадыңыз, карылар үйүнө барам дайыма, балдарга барам, колуман келишинче. Жанагынча акчаны айтып атам, бирок ал акчанын акысы бар. Бул дүйнөдө биз ал акчага жооп бербешибиз мүмкүн, жыргал жашоон жашашыбыз мүмкүн, бирок тигил дүйнөдө жооп беребиз. Ошон үчүн мен ар бир тапкан акчамдын канча бир пайызын ушул кайрымдуулукка жумшайм. Бермет үй алдым, машина алдым деп айтып атпайсың, бирок ал нерсени соц тармакка чыгарбайт экенсиң. Же мен байкабай калдымбы? Ооба. Мен аны чыгарбайм. Бул чыныгы мындай бир жашоонун маңызын түшүнүп калган адамдардын кадамы да. Азыр Инстаграмга кирсең эле наставник көп, тиги көп, бул көп, баары эле акчасын көрсөтөт, үйүн көрсөтөт, машинасын көрсөтөт, айтор аудиторияны ошол байлыкты көрсөтүп алдап атат. Менин жумушум жакшы болуп атат. Мага көп акчалар келип атат. Эмне себептен деген болсоңуз, Аллах Тааланын рызкысы, анын буйруганы, бирок бул менин аракетим. Менин аракетимди көрсөтүп, мага буйруган нерсени көрсөтүп, сен да ушундай кыласың, сен мага кел, мен сага үйрөтөм, миллиондорду табасың деп эч кимге сөз бербеш үчүн мен жупунуу эле жашоомду көрсөтүп коем. Маршрутка чыгып кетип баратканымды мен ошондой эле жашайм. То есть мен ой жүгүртүм ушул. Мен машинамды, үйүмдү көрсөтүп, бирөөнү алдап алып келгенден көрө мен мынтип айтам. Кел, мен 0дон баштагам, сен деле ушинтип башта. Кел экөөбүз могу эле ыраазы бололу, бүгүнкү күндөгү эле 500 сомубузга нааразы бололу, эртең 5 миллиондор түшсүн деп, мындай элдин катарында эле отуруп эле, элдин эле мындай бир каалоосун аткарып, ошолорго жалпак кыргыз тилинде түшүндүрүп отуруп, анан мындай ой жүгүртүүсү менен иштеп отуруп, дордойду унутуп калышат. Мага келгендер дордойду, акчаны унутуп калышат. Мисалы, азыр ушул жерде акча жөнүндө сүйлөп атабыз го. На самом деле менин жаныма кеңеш сураганы келгендерге алгач мен өзүнүн көйгөйүн таап туруп, ой жүгүртүүсүн өзгөртүп туруп, анан жашашат мага. Кудай турат, бир шумдук отзывтар бар. Мен окуганга да жетишпейм. Бермет, мен сага акча тапканы баргам. Көрсө, мен туура эмес барып атырмын. Мен чыныгы мындай маңызын билбедимби? Анан акчалар келип баштабады деп жазгандар бар. Дагы аябай көп сүйлөйткенби? Жакшы маалымат болуп атат. Мындай азыр бизди угуп аткан жумуш издеп жүргөндөр, барсам эле бирөөгө товар салсам эле акчаны алып эле оңой эле экен, жыгалы эле экен деши мүмкүн. Кандай оорчулуктар болот, ошол тууралуу айтсаң? Ооба. Товарыңар жакпай калган болобу же? Эң алгачкы эле оорчулугу товар биздики эмес. Биздин колубузда товар жок. Жок товарды сатуу өтө оор да. Ал үчүн
эң алгачкы эле соц тармактарга жакын болушубуз керек. Өзүбүз жакшы көрүп, өзүбүздү блогер катары көрсөтүшүбүз керек. Процесс, базарды көрсөтүшүбүз керек ишенин ичине кириш үчүн, Анан эле жана жакшы сөз жан эргидет деп коет го, базарга барып ошолор менен достошуш керек болот. Мисалы, Кудайга шүгүр, таң эрте мага базарда отурган жок эле дегенде 10 контейнер жазат. Бермет, доброе утро, бүгүн келесиңби деп. Аябай мына актуалдуулугун көрсөтүшүң керек да. Анан ошол жерге аябай аракет кылып эле күндөп түндөп бара берсең эле иш болуп кетет. Баягы бул жашоо турмуштун өзүнүн эле эрежеси го. Мисалы, турмушка чыкканда ошол үй бүлөгө көнүш үчүн, кайын журтка кириш үчүн, үйдүн системасын билиш үчүн деле бир жок эле дегенде 1 жыл кетип атпайбы, Айтор сабырдуулукту талап кылат бул жумуш. Аябай чыдамкайлыкты талап кылат. Кышында үшүүсүң, жайында ысыйсың, алданасың, Айтор аябай көп. Бирок анын баарын эле ойлой отура берсек, азыр мен жалаң минустарын айта турган болсом, бир китеп чыгат да. Мен эч ким иштегиси да келбей калышы мүмкүн. Анткени себеби баардык эле жумуштар сыяктуу бир тарабы бар, жаман тарабы бар, жакшы тарабы бар. Бирок жакшы тарабы ошол жаман тарабын акча жаап кетет. Чарчайсың, ыйлайсың, жаман болосуң, бирок акчаны санаганда, а койчу мен ушул үчүн, ушул киреши үчүн мен ошону өтпөдүмбү деп каласың. Баса содада мындай конкуренция деген нерсе аябай бышып жетилген го. Байырлар арасында да атаандашуу, бири-бириңердин кардарларыңарды тартып алуу деген нерсе болсо керек. Ооба, андай нерсе бар боло бермекчи, бирок бул ой жүгүртүү аябай кедей адамдын ой жүгүртүүсү да. Кенен болуш керек. Кенен болуш керек, тамашага салып күлүп айтып калам, ай орустар толтура депчи. Биз деген мындай бир кылам. Бул биздин эле башыбыздагы нерсе. Конкуренцияны баягы иши болбой аткандар, колунан келбей аткандар, коркуп жаткандар ойлоп тапкан. Дүйнө жүзүндө тети кылымдар бою келаткан соода эч качан бүтпөйт. Боло берет бул. Менин кардарым да табылат, сиздики да табылат. Анан эң алгач мен көп ушу нерсеге таяна берем, Аллах Тааланын буйруганын көрөбүз да. Миң жанталашпа, миң тим эле конкурентиң менен урушпа, андан миң жакшы болбо, сен буйруган кардарыңды тейлейсиң, буйруган акчаңды табасың. Көп жылдан бери, 6 жылдан бери иштеп келатасың ошондо. Орусияда алсак, кардарың бул жака келип, анан жолуккан болгонбу? Албетте, бул дагы өзүнчө бир чоң бизнес. Азыркы учурда Орусиядан кардарың бияка келип жолукмак түгүл, биз ошол жерден атайын самолеттор менен кардарларды алып келебиз. Бир келгенде 60-70 адам келет. Албетте, мисалы, атын атабай эле коеюн, бир өтө кыйын блогерлер, актерлор, ырчылардын брендтери бар, өзүңүздөр билгендей эле. Мисалы, вся Россия, бүт СНГ мамлекеттери тааныган. Мына ошолор өзүлөрүнүн командасы менен келет. Дагы бир шык берип айтып коеюн, биздин колубуздан тигилген, биздин эле байкуш кичинекей 5-6 машинка менен бир кычыкта бир микрорайондо цехте тигилген кийимдерди шундук баада айланайын. Мен өзүм Москвага барып көрдүм. Көрөйүн депчи ушу Made in KG дегенди кимдер алып атты болду экен деп. Биздин 1-300 сомдон бул жерде сатып аткан юбкаларыбыз ал жакта бир жок эле дегенде 8000 рубльдан сатылат экен. Мына ошолорду көрүп мен мурдун көтөрүп ары бери басып келдим Москвада. Айтайын дегеним, аябай бир белгилүү брендтердин кийимдери ушул жерде сатылып тигилип атат, сатылып атат. Абаса биз Америка менен иштешип атканыбызга көп жыл болду. Мени ушул нерсе таң калтырат да. Бир сен да байыр катары ушул тармакта иштеп аткан адам катары айтсаң, биз кыргыздар мисалы үчүн өзүбүздөн тигилген кийимдерди кийбейбиз го, мындай көбүнесечи бул мындай самопашевпи депчи. А ошондо Россияда чет өлкөдө абдан баалап кийишет го. Эмне үчүн? Мындай болот. Категория товара болот. Биздин колубузга тийген, биз кийген кийимдер бул уже башка кийимдер. Биз ошол жанталашып, ошол кардарлар үчүн биз сапатын шумдук кылып тигип жөнөтүп атабыз. То есть биз балким бир жаманыраак сапаттарга күбө болуп калабыз дагы, анан ой койчу ушу кыргыздардын тиккени де өзүбүз кийбешибиз мүмкүн. Негизи кыргыздар кыйын жакшы жашайбыз. Биз эми Италия кийип калдык, Турция кийип калдык, бирок мен бир кеңешим бар эле да. Кыргызды колдобосо качан колдойт, Кыргызстанда тигилиптир, биз кыргыздар кыргыздын эле кийимдерин кийебиз деп эле. Почему нет, мейли 300, мейли 3000 болсун, бизде тигилген кийимдерди алып кие берүү, менин оюмча, бул биздин мамлекетке кылган бир пайдабыз. Ошол. Мисалы, мен кийип турган свитшот болгону 300 сомго тигилген. Азыркы учурда бул свитшот 8000 сомго рубльга сатылып атат. Москвада. Азыр Дордой базарынын абалы мурдагыдай эмес, сода деп айтышат да. Ошондойбу, мындай базар жабылып калбайт да, чынбы? Базар жабылбайт. Онлайнга өттү, бар эле деп атышпайбы? Мурдакыдай эмес дегендин бир жагы
ошол офлайн соода жок болуп калды. Мурда орустар, казактар келип кетүү оңой эле. Азыр кымбаттады. Анан биз пайда болдук. Биз ортодо эле аларды убара кылбай эле, самолетко акча коротпой эле, гостиницага акча коротпой эле, убактын короттурбай эле биз алып салып калдык. Кадимкидей эле базардын жумушун, соодасын азыр байерлер эле кылып калды. То есть онлайн соода баары бир болуп атат. Жакшырды десем жаңылышпайм. Кайсы бир иш-чарада ошол өзүң иштеп жаткан Дордой базарынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков менен жолугуп турсуң. Бул биринчи эмес ирет болуш керек. Ооба. Эң эле мени сүйүндүргөнү, алгач мен ал адамды ушунчалык жөнөкөй адам, анын жанына баргандан корккондор бар, бирок мен кирип келгенде жанына барып эле менин атыман анан ошол 1000 окуучумдун атынан ыраазычылык билдирип коюу үчүн баягы сөзгө тарттым. Анткени себеби жакшыбы жаманбы үй бүлөбүздү дегеле баарын багып атат бул базар. Анан ыраазычылык билдирип айтсам эле эң жакшы мага жагымдуу жагы ал мени тааныйт экен. Азаматсыңар, ай байырлер кыйынсыңар, байыр боло бергиле, бирок озон деген келатат. Ошону экөөбүз бир жакшы алып кетели Кыргызстанда деген сунушун киргизди. Буюрса жакында офисине барып, ошол озонду Wildberries болуп атпайбы, ошол сыяктуу параллельно Дордойго озон деген түшүнүктү киргизүү максатында иш алып бармакчы болдук. Анда келечектеги пландар ушундай экен да? Буюрса. Балким келечекте же бул соода тармагынан такыр эле алыстап да башка бир жүрөгүңдүн түпкүрүндө бир максат кыялдарың бардыр. Такыр башка тармакта. Ооба, кыялдар көп болчу. Бала кезде журналист болгум келчү, мугалим болгум келчү, пианинода ойногум келчү, мындай чыгармачылык жакка бир аз жакын болгум келчү. Бирок аларды параллельно алып кете берүүнү үйрөндүм. Азыркы учурда комузда ойноп коем, пианино чертип коем, мурдап коем, билип коем. Шоу чөйрөсүндөгү адамдар менен таанышмын. Бирок мен сооданы эч качан таштабайм. Бул суроону көп жерде беришкен. Мага жок Бермет азыр сен базарда жүрөсүң, 60 жашка келгенде сен эмне дагы эле базарда жүрө бересиңби деген суроо болду. Менин атам мени Момот деп эркелетчү эле. Анан ушул Момот деген ат мындай псевдоним менин жүрөгүмдө да. Анан атамдан башка эч ким мени Момот деп чакырчу эмес. Анан 60 жашымда болсо деле мейли, менин бала бакырам, чөйрөлөрүм ал жумушту алып бара берет. Бир чоң Кыргызстанда аты чыккан, СНГда таанылган Момот деген фабриканын негиздөөчүсү болом. Анан кресломдо эле иншалла отура берем, башкалар жумуш кыла берет. Эч качан жок дебешибиз керек, аз дебешибиз керек. Өзгөчө кыргыз айымдарына таандык бир мүнөз бар да. Кыргыз айымдары жоктон бар кылгандар, аздан көп кылгандар, жаман болуп турса да жакшы кылып көрсөткөндөр бизбиз. Ошон үчүн жок эле, аз эле, ал эле, бул эле деп отурбай, бар эле, жакшы эле, сонун эле дейбиз дагы. Ушундай бизге окшоп чыгып айтып берип бөлүшүп аткандарга бир аз көңүл бөлүп, маани берип, ар тараптуу иш кыла берсеңиз болот. Мейли сиз мугалим болуңуз, психолог болуңуз. Ай ушул Бермет деген кыз какшап чыгаптыр. Бир базарды байкап көрөйүнчү десеңиз деле болот да. Мен курсума жазуу максатында эмес, же болбосо жөн эле бир пайдам тийсе экен деген бир максатта айтып атам. Барыңыздардын колуңуздардан келет. Өзгөчө сооданын акчасы аябай сонун, андыктан соода кылып көрүңүздөр. Сооданын акчасы берекелүү деп айтылат да. Эгертеден эң байыркы кесиптердин бири бул соодагерлик деп да айтылат. Сен ишиңе ийгилик, Бермет ушундай жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүң үчүн чоң рахмат айтабыз. Бизди 10 киши көрүп турса, ошонун 2-3 адамга пайдалуу болсо биз абдан кубанычта болобуз. Ушундай пайдалуу эфирлерди даярдаганга биз мындан ары дагы аракет кылабыз. Кийинки эфирден жолукканча анда саламатта туруңуздар.